Бүгін Юстиция министрлігінде тұрғын кооперативтерінің өкілдері, жарандар, тұрғын кооперативтерінің ассоциациялары менен екінші жолығушу болып өтті. Жолығушунун мақсаты тұрғын кооперативтерінің айланасында акыркы мезгилдерде орун алган талаш тартыштар, түшүнбөстүктөр, боштуктар боюнча ошол маселелерди чечүү жана аларды бир диктүү иретке келтирүү боюнча мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү максатында уюштурулуп жатат. Бүгүнкү жолугушууда дагы буга чейин дагы жарандар өз пикирлерин, сунуштарын, ошондой эле кооперативтердин өкүлдөрү дагы өз сунуштарын, пикирлерин жазып билдирип келишти. Бүгүнкү жолугушуу менен аяктап мыйзамдын долбоорун жазуу ишине киришмек болчук, бирок бул жерде дагы сунуштарын, ой пикирлерин, жаңы пайда болгон идеяларды кайрадан карап чыгуу, кайрадан сунуштар боюнча тегерек столдун катышуучулардын ой пикирлерин угуп, биз сунуштарды кабыл алуу боюнча 10 майга чейин мөөнөттү узарттык. Деги эле бул маселени чечүүдө турак жай кооперативдеринде биринчи алдыга койгон максаттардын бири бул өзгөртүүдөгү турак жай кооперативдеринин ишин ачык айкын кылуу. Ал жерге кирген жарандардын, мүчөлөрдүн, ал жердеги кезектердин электрондук сайт аркылуу болушу, жарандардын добуш берүүсүндө заманбап электрондук системаларды колдонуу, ошондой эле жарандардын өздөрүнүн өздүк кабинеттери болушу ошол сайттын ичинде. Bunun бардыгы тартиптүү иретке келтирүү максатында ишке ашырылуу алдыда турат. Андан сырткары жарандардын дагы бир көйгөйлүү маселелери, белгилүү мезгилдерде кооперативтерге төлөп келген акчаларын кайтаруудагы маселелер чыгып атат. Ошол кооперативтер жөнүндөгү мыйзамда 16-беренесте каралгандагы кайтаруу мөөнөтүн кыскартуу, ошондой эле мүчөлөрдөн акча каражаттарын төлөөдө алардын белгилүү максаттарын аныктап көрсөтүү, алардын мүчөлүк китепчелерге бүт тийиштүү маалыматтарды жаздыртуу боюнча милдеттенмелер кирет. Андан сырткары кооперативдин кызмат адамдары, жетекчилери мыйзамдарды, кооперативдин уставтарын бузган учурда аларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартуу жагы дагы каралат жана күчтөндүрүлөт. Сунуштарыңыздарда мөөнөт узаргандыгына байланыштуу жарандардан, кооперативтерден жана башка юристтерден, жана башка бейөкмөт уюмдардан Юстиция министрлигинин даректерине, Юстиция министрлигинин электрондук сайтына же болбосо биздин социалдык тармактагы социалдык баракчаларга жазып калтырыңыздар. 10 майдан кийин мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү боюнча сунуштар токтотулат дагы Юстиция министрлиги мыйзам долбоорун жазып, андан аркы процедураларды өткөзүү боюнча иш-чараларды жүргүзөт. Жалпыңыздарга кайрылабыз. Кайдыгер карабай, орун алган маселелерди чечүүдө кооперативтердин ишмердүүлүгүн мыйзам менен көзөмөлгө алуу боюнча, мыйзам менен тийиштүү нормаларды киргизүү боюнча сунуштарыңыздарды күтөбүз.